Баракелде кол чабуулар болсун. Сиздер үчүн Атайын Ош шаарындагы Саитбек Муратов атындагы музыкалык мектебинин жаш жеткинчектери комузчулары сиздер үчүн күү тартуулашты. Ал эми бизге болсо куту студиябызга дал ушул аталган Саитбек Муратов атындагы музыкалык мектебинин комуз мугалими Жумакан Калбаева эжекебиз келген. Саламатсыздарбы? Жана ушундай эле өзүнүн атысы менен. Куплантарыңыздар менен. Эжеке башында эле ушул суроо берип кетейин. Эжеке канча жыл болду ушул мектепте иштегениңизге? Бул мектепте иштегениме 42 жыл болду. Ушу 1978 жылы ушул мектепке келип, комуз классын ушу ачкан мен болгонмун да. Ага чейин эми комуз классы болгон эмес. Ал убакта билесиңер, Союз мезгили, кыргыздарыбызда киргиз болуп жүргөн убак. Анан кийин келип, ошо комуз классын ушу мектептерге барып, окуучуларды чогултуп келип, анан комуз классын ачкам. Ошол жылдан баштап ушул күнгө чейин эмгектенип келатам. Жакшы. Ушул 42 жыл аралыгында музыкалык мектепте кандай өзгөрүүлөр болду? Эжеке ошол тууралуу айтыңыз. Эмгек жолуңузда. Музыкалык мектепте өзгөрүүлөр көп эле болду. Союз мезгилинде биздин мектебибизде өзү 700дөн ашык бала окуйт эле, 80ден ашык мугалим эмгектенет эле. Андан кийин анан баягы Союз мезгили Союз таркабанан кийин өзүбүздүн эгемендүүлүктү алып, анан азыр эми шартка байланыштуу балдарыбыздын баягы саны кыскарды. Себеби ал жактан эми алдагы өкмөттөр тараптан болгон болсо керек да, мурдагыдай баягы контингентибиздин жарымы бар. Мугалимдерибиздин дагы азыраак саны бар азыр. Ал убакта, илгерки убакта бизде симфонический оркестр деген бар эле, духовой оркестрлер бар эле. Өтө дүңгүрөгөн, ушунчалык дүңгүрөгөн мектеп эле. Эми азыр деле андан кем калышпай эле эмгектенип келатабыз. Кудайга шүгүр, азыр эми мына өзүбүздүн кыргыз оркестрлерибиз бар, комузчулар ансамбльдерибиз бар, фольклорный чыгармаларыбыз бар. Азыр эми Кудайга шүгүр. Эжеке айтсаңыз, ушул алгачкы комуз сабагын ачканда кандай кыйынчылыктар болгон? Деги ушул ачкандан соң балдарга үйрөтүүндө чарчап калып, мугалим болбой эле койбопмун, ушул комуз мугалим деген ойлор келген эмеспи? Андай ойлор деле болгон убагында. Себеби баягы балдарыбызда кызыгуу аз эле ал убакта. Анан баягы комуз көтөргөндөн намыстанган балдарыбыз да бар эле. Анан кийин комузга алып келип, кызыктырып, мынтип окутуп баштаганда кээ бирлери таштап кетип калат эле. Себеби жанындагы балдар ушу комузду да окуй бекен дегенде кылып мынтип айтат экен. Анан кийин комузду таштап кетип калган балдарыбыз да болот эле. Эми кыйынчылыктар болду, ал кыйынчылыктардын баардыгы артта калды. Кудайга шүгүр азыр эми жакшы. Жакшы. Сиздин окуучуңузга суроо берсек, саламатсыңбы? Аты жөнүңдү айтып, өзүңдү кенен тааныштырып өтпөйсүңбү? Менин атым Бекболот, мен өзүм номер 14-чү Каныбек Алтыбаев мектебинде 7-күү класстын окуучусумун. Убактан пайдаланып, өзүмдүн эжекелериме, туугандарыма, досторума жана тайта тайнеме, чоң энеме салам жолдойм. Жакшы. Саламат болсун дейле дагы ушул комузга кантип кызыгып калгансың? Канча убакыт болду комузга келгениңе? Комузга келгениме 4 жылдын жүзү болду. Өзү комузду көргөндө мен башына кызыкчумун, анан көп телевизорлордон көрүп калчумун. Анан ата-энеме айттым, комуз сатып бергиле деди. Анан апам комуз сатып келиптир. Анан ошентип 3-чү класста комузга барып калдым. Ушул эжекенин колуна кантип барып калдың эле? Ким себепчи болуп калды? Биринчи башында апам комуз алып бергенде атам алып барган. Анан кийин ошентип окуп калдым. Жакшы. Эжеке канча жыл окушат ушул комуз классында? Комуз классында 5 жыл окушат. 5 жыл окуйт. Ошо кадимки эле наркы мектептерге окшош эле бизде деле өзүбүздүн программалар бар. Ар бир чейректе чейрек чыгарабыз. Кышкы каникулга кетеринде экзамен тапшырышат. Анан кийин мартта дагы экзамен тапшырышат. Жылдын акырында 3төн чыгарма экзамен тапшырышып, анан кийин класстан класска которулушат. Анан 5-чи класс болгондо кадимкидей эле гос экзамен тапшырышат. Гос экзаменде баягыдай крупный чыгармаларды ойнойт. Өзүнүн баягы жоболору бар. Ошо жоболорго карата балдарды даярдайбыз. Анан кийин ошо гос тапшырышат. Анан биздин мектепти бүткөндөн кийин кааласа училищага тапшырышат, кааласа консерваторияга тапшырат. Анан кийин көптөрү баягы өзүбүз үчүн үйрөнүп алабыз дегендер бар. Алар эми баягы башка
кесиптин ээси болсо дагы комузду өздөрүнүн баягы жан дүйнөсү менен бирге алып жүрүп, ошо комузду баягы орусча айтканда айтмакчы хобби катары алып калышат. Эжик айтсаңыз, ушул комуз ийриминде ушул мектепте канча мугалим барсыздар? Азыр биздин бөлүмдө 7 мугалим барбыз. Анын арасында комузчуларыбыз бар, кыякчыларыбыз дагы бар. Кыяктагы ошо биздин бөлүм кыргыз эл аспаптары бөлүмү деп коет да. Ошол бөлүмгө эми кыякчылар кирет, комузчулар кирет, анан кийин баягы чопочор, оуз комуз дегендер да ошо жалпы биздин кыргыз отделине кирет. Ушул бүгүнкү күндө биздин комузга кызыккан жаштар арбын экендиги ушул кубандырарлык иш, бирок коомдо азыр ушул музыкалык улуттук аспаптарыбызга кызыккан жаштар сиздин оюңузча көбөйүп атабы же тескерисинче сиз айткандай намыстанып азыркы учурда деле андайлар бар десек болобу? Жок, азыр жаштардын кызыгуусу өтө жакшы. Өтө жакшы. Себеби биз өзүбүздөн эле практикадан көрүп атабыз. Азыр мектепке тапшырып келгендер эле биринчи фортепиано дешет, анан кийин комуз дешет. Ошо азыр эми биздин ошо кыргыз эл аспаптар оркестри эң чоң бөлүм болуп калды да. Бизде азыр 100-дун тегерегиндеги балдар окушат. Ушул комузчуларга комуз сабагынан сырткары, мисалы сольфеджио же башка сабактар өтүлүп турат да, Булар эми баягы биздин мектепте мындай общий музыкальный образование алып чыгышат да. Комуз болот, комуз менен эле параллель кетет, сольфеджио деген сабагы кетет. Анан кийин фортепианону сөзсүз түрдө буга кошуп үйрөнүшөт, дополнительный эме кылып. Анан музыкальный литература деген сабагыбыз бар, оркестр, ансамбльдер, ошентип баягы класстан класска көчкөн сайын баягы сабактар көбөйө берет. Эжик азыркы учурда комузда канча окуучу бар? Жана ийгиликтериңиз тууралуу айтып кетсеңиз, окуучуларыңыздын ийгиликтери тууралуу, балким өзүңүздүн ийгиликтериңиз тууралуу. Рахмат. Азыркы учурда менин колумда 17 окуучу бар. Алар эми баягы класс 1-чи классы бар, 2-чи классы бар, бүтүрчү класстарым бар. Анан эми Кудайга шүгүр жетишүү баягы кубандыра турган нерселерибиз өтө эле көп. Жакында эле сиздердин элтерден эмеде кыздарымды алып чыктым чак түшкө. Анан кийин баягы таңкы конокко барып турабыз, ош ТВларга барып турабыз. Анан кийин кыздарыбыз конкурстарга катышып турат. Ошо жакында эле баягы өзүмдүн класстык отчеттук концертимди бердим. Ал дагы мынандай кичине чагылдырып жаңылыктардан кетти. Ошол эми эмелерибиз, балдарыбыздын катышуу жетишүүлөрү, кызыгуусу аябай жакшы. Эжик ушул өзүңүз 42 жылдан бери эмгектенем деп калдыңыз. Алгачкы жолу сиз кайсы жерден ушул комуз ийримин окуп, кайсы жерден үйрөнүп калдыңыз эле, ушул тууралуу айтсаңыз? Эми өзүңүз айткандай ал убакта комузга кызыгуулар аз болгон эмеспи? Комузга кызыгуулар аз болгон, ал убакта эми баягы чын-чынына келгенде музыкалык училище бар, анан кийин мынандай музыкалык факультеттер бар деген түшүнүктөр деле аз эле да. Мен өзүм тоонун башында өскөм негизи. Анан мектепти бүтүп, өзү негизи мектепте окуп жүргөн убагымда эле мага эч ким үйрөткөн эмес, өзүм эле баягы аркы беркиден радиодон угуп, телевизордо эле аз ал убакта. Ошолордон угуп эле баягы өзүм баягы слух менен эле үйрөнгөм да негизичи. Анан кийин мектептерде баягы өзүмчө кыйын болуп, ким кыйын, мен кыйын болуп эле анан кийин өзүмчө ырга салып алып, ырдап комуз менен. Анан кийин билген күйлөрүмү ойноп эле ошентип мектепте ошо кызыгуум башталган да. Анан мектепти бүткөндөн кийин музыкалык училищага тапшырганмын. Азыркы Ниязал атындагы музыкалык училищаны бүттүм. Андан кийин ал жерде муз училищадан жакшы өзүмдүн класс педагогум Кокумов Жолдош агай сабак берген. Анан кийин Абдыкадыр Белеков деген агайларымдан сабак алганмын. Андан кийин Ош мамлекеттик университетинин музыкалык факультетин бүттүм. Ал жерден Баяков агайдан, Садабай Шабданов агайлардан сабак алганмын. Эжик ушул биздин сахнабызда дагы бир окуучуңуз бизге күү тартуулайм деп турат. Ушул окуучуңуз тууралуу айтып кетсеңиз, канчанчы класстын окуучусу, канча күү билет, деги эле балким ийгиликтери бар, ушул тууралуу айтсаңыз, биз болсо ушул окуучуңузга кезек беребиз. Азыр мен мына Бекбол деген балам бул 2-чи класстын окуучусу. Эми азыр негизи биз бул жерге жалаң эле ошо майда класстын окуучуларын алып келдик да. Анан бир чети шашылыш болуп калды. Экинчи жактан майда класстардын окуучуларын кичине кызыгуу болсун, кызыктыралы деп 1-чи класс, 2-чи класстын окуучулары баарысы эле Бекбол 2-чи класста окуйт. Азыр ар жак бер жагы болуп, где-то бир
20-25 чыгарманын эмесин ойноп калды эми баягы кичинекей чыгармалар. Анан азыр эми сиздерге ойноп берсин Нурак Абдрахмановдун Алтын балалык деген күзүн ойноп берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн Атайын Сайтбек Муратов атындагы музыкалык мектебинен кичинекей биздин жаш жеткинчегибиз сиздер үчүн күү ойноп бермекчи. Баракелде аябай сонун. Иншаллар болсун дейле. Кайрадан биз конокторубуз менен маекти уланталы. Бизге конокко келип олтурушат. Сен айтсаң, мисалы 4 жыл аралыгында кандай күйлөрдү черттиң, эмнелерге жетиштиң дегендей ушул музыкалык мектептен? Мен өзүм келгенден баштап 2 жылдан кийин элдин арасына чыгып концерттерге чыга баштадым. Жеке концерттер, эжекелердин жеке концерттерине чертип берип, өзүм эжекемдикине чертип, көп сахналарга чыгып, телевизорго чыгып эле жүрөм. Жакшы. Бизге бүгүн кайсы күнү чертип берем деп даяр турасың? Мен эми Болушмада Зимов Эргиме. Кайрадан биз болсо бул жигитибизге кезекти берели. Эргиме көсүн сиздер үчүн чертип бермекчи.
Баракелде, аябай сонун. Ушул күнү үйрөнүш үчүн канча убакыт кетти толук түрдө жаттап чыгыш үчүн? Бул күнү үйрөнүш үчүн мага 20 күн кетти окшойт. 20 күнү толук аткарып чыктың, э? Эжеке сизге кайрылайын. Ушул комуз үйрөнүүдө негизгиси эмнеге көңүл буруу керек? Биринчиден адамдын баягы сезими керек да. Окуучунун өзүнүн ар жагынан сезим, кызыгуусу керек. Анан кийин эң угуу сезим күчтүү болуш керек. Ошо. Мисалы сулук деп коет го, ошол күчтүү болушу керекпи? Же болбосо шөчөндүнбү? Өтө ошол күчтүү болуш керек. Себеби дегенде бул көрүп атасыңар, эч жеринде эч кандай белги жок, только угуш керек да. Жакшы. Маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели. Жалпы кыргыз журтуна тынчтык тилеп, салым жолдолор болсо, жолдоп барсаңыз. Урматтуу кыргыз калкы, биринчиден баарыңыздарды эртеңки биздин эң ыйык, эң баягы улуу күнүбүз деп койсок да болот, баарыбыздын кыргыз калпак күнү менен куттуктап коеюн. Анан кийин баягы кыргызыбыздын желбиреген желеги күнү менен куттуктап коеюн баарыңыздарды. Ошо кыргыз элим дайыма ошо ак калпактай болуп, улуу болуп, бийик болуп, жакшынакай болуп ошо өлкөбүз өнүгүп, өсүп, мынага окшогон жаштарыбыздын келечектери кең болуп, ошо өлкөбүздө тынчтык болсун. Сиздердин ишиңиздерге да ийгилик боло берсин, дайым элдин алкышын алып, эл алдында ушинтип жүзүңөр жарык болуп иштеп жүрө бергиле. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сизден болсун. Эркин микрофон. Эмне дейбиз эми кыргыз элиме тынчтык болсун, аманчылык, элдер оорубасын, өнүгө берели. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизге конокко Сайтбек Муратов атындагы музыкалык мектебинин жалпы жаш жеткинчектери, комузчулары, ошондой эле бизге конокко бүгүн Жумакан Калбаева эжекебиз комуз аталган мектептин комуз мугалими өзүнүн окуучусу менен келип отурат. Ыраазычылык билдиребиз дагы. Биз программабызды алдыга карай улантабыз. Жана эле бул күндө түрмөгүндө биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк инженерлер күнү деп айтканбыз, кесиптеш. Дал ушул түрмөктө улай эле, маалымат улай эле бүгүн инженерлер кимдер, алар кандай кызмат аткарышат, алдыдагы түрмөктөн көрөбүз.